Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин өтө турган темабыз Кыргыз Республикасындагы граждандык иденттүүлүктүн саясий жана укуктук негиздери. Лекцияны окуган Ошмунун доценти, саясий илимдердин кандидаты Абдыраева Гүлмира Рахматиллаевна. Бүгүн биз ушул теманын алкагында 3 суроонун үстүнөн талкуу жүргүзөбүз. Биринчи сурообуз: Кыргыз Республикасында жарандык инсандыкты калыптандыруу боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары. Экинчи суроо: Кыргыз Республикасындагы кыргыз жараны жарандык иденттүүлүгүн өнүктүрүү концепциясы, анын максаттары, милдеттери, принциптери жана анын негизги багыттары. Үчүнчү суроо: адамдын жана жарандын укуктары боюнча эл аралык документтер. Бүгүн этностор аралык мамилелер чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты түзүүнүн жана ишке ашыруунун негизги этаптарын карап өтсөк, биринчи этап бул 90-жылдын башынан баштап 90-жылдын ортосуна чейин 20-кылымда этностук өзүн өзү таануунун өсүшү жана этностук национализм саясатынын пайда болушу. Же башкача айтканда, Манас эпосунан кыргыз этносуна таандык болгон Манастын 7 осуяты аталган 7 рухий баалуулуктардын негизинде мамлекетте саясат жүргүзүлгөн. Экинчи этап 21-кылымдын башы, же болбосо 20-кылымдын 90-жылдарында Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз деген ураан жарыяланган. Этностук жана жарандуулук идеяларын бириктирүү максатында маданият жана тил өзгөчөлүгүн сактоо менен бирге этностук топтордун баарына бирдей өнүгүүнү камсыз кылган жаңы мультикультурализм саясаты пайда болгон. Үчүнчү этап бул 2005-2010 жылдарда. Бул мезгилде мамлекетте мультикультурализм саясаты четтеген дагы республикадагы көп жарандардын коомду болгон ишеними төмөндөп, бар бири өзүнчө этностор катары кооптуулукту пайда кылган. Төртүнчү этап болсо 2010-2021 жылдары. 2010 жылдардагы апрель жана июнь окуялары саясий кырдаалда именно конкуренттик демократияга негиздеген парламенттик президенттик мамлекетти курууга багыттаган. Бешинчи этап бул 2020 жылдан кабыл алынган кыргыз жараны жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүү концепциясы менен байланышкан. Бүгүнкү күнгө чейин ушул убакытты өз ичине камтыйт. Жарандык инсанды калыптандыруу боюнча Кыргыз Республикасында ченемдик укуктук актылары. Биринчи айта турган нерсе, биздин негизги мыйзамыбыз, негизги конституциябыздын биринчи беренесине ылайык Кыргызстан бул көз карандысыз, суверендүү, демократиялык, унитардык, укуктук, светтик жана социалдык мамлекет. Кыргызстандын эли Кыргыз Республикасынын бардык этностук топторунун жарандары жана эгемендүүлүктүн ээси жана мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы болуп саналат. Андан сырткары ушул эле конституцияда 13-чү беренесинде кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили, орус тили да расмий тил катары колдонулат. Кыргыз Республикасынын элин түзгөн бардык этностордун өкүлдөрүнө кыргыз тилин сактоо үчүн шарттарды түзүүгө кепилдик берилет деп жазылган. Эне тилин үйрөнүү жана өнүктүрүү, башкача айтканда дүйнөлүк коомчулукка интеграциялоо, англис тилин жана башка дүйнөлүк тилдерди активдүү үйрөнүү өлкөнүн өнүгүшүнүн негизги шарттарынын бири жана кыргыз жараны маанилүү атаандаштыктын артыкчылыкты катары болуп эсептелет. Негизги мыйзамдын 21-чи беренесине ылайык мамлекет Кыргызстандын элинин маданиятын, адамдын укуктарын жана эркиндиктерин бузбаган каада салттарды сактоо менен өнүктүрүүгө да кам көрөт. Тарыхый, материалдык жана руханий мурастарды колдойт. Өлкөнүн элинин жана улуттар аралык жана конфессиялар аралык ынтымакты камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын конституциянын 2-чи бөлүмү толугу менен эле адамдын жана жарандын негизги укуктарын жана эркиндиктерин, алардын милдеттерин камсыз кылууга арналган. Анткени адам укуктары жана эркиндиктери ажырагыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Алар абсолюттук, ажыратылгыс деп таанылат жана мыйзам менен сот тарабынан кимдир бирөө тарабынан бузулуудан корголот. Анткени 23-чү беренеде адам укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасынын эң жогорку баалуулуктарынын бири болуп саналат деп айтылат.
жарандык инсандыкты калыптандыруу жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын конституциядан сырткары бир канча негизги ченемдик документтер бар. Алардын тизмесин көңүлүңүздөргө бурсак, бул биринчи эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодекси 2017 жылдагы бекитилген 2 февралдагы 19 кодекске таянып, жынысы, расасы, этникалык теги, тили, социалдык теги, мүлктүк же кызматтык абалы, жашаган жери, дини жана башка ынанымдары, коомдук бирикмелерге мүчөлүгү боюнча тең укуктуулукту тике жана кыйыр түрдө бузуу же жаран же мамлекеттик кызмат адамы адам тарабынан жасалган кылмыш деп аныктайт. Бул жөнгө салуу предмет менен кылмыш жана жаза кодекси дагы жарандык инсандык калыптандырууну жөнгө салуу турган ченемдик документтердин катарын толуктайт. Экинчи бул 2008 жылы 4 августта 184 буйрук менен бекитилген биздин эркектер жана аялдардын бирдей укуктарын жана бирдей мүмкүнчүлүктөрүнүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө мыйзамы. Ал жерде гендердик дискриминация түшүнүгүн жыныстык белгиси боюнча адамдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын чектеген ар кандай айырмалоо, четке кагуу же артыкчылык жана гендердик теңчиликти бузуу, мисалы ала турган басынтуу түрүндө өзүн көрсөткөн активдүү же пассивдүү жүрүм-турум, булардын бардыгы гендердик дискриминация деп аталат дагы ушул мыйзам чегинде жөнгө салынат. Андан сырткары бир канча мыйзамдар бар. Ушул мыйзамдардын катарын толуктаган мыйзамдарды айтып кете турган болсок, бул 64 буйрук менен бекитилген 2012 жылдагы 23 майындагы тынчтык чогулуштар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы, ошондой эле 67 буйрук менен бекитилген 2007 жылдын 4 майында бекитилген жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы, 88 буйрук менен бекитилген 97 жылдагы 5 декабрындагы журналисттердин кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы, 213 буйрук менен бекитилген 2006 жылдагы 28-12 декабрындагы бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана ошондой эле жергиликтүү алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Ушул мыйзамдардын бардыгы жарандык иденттүүлүктү калыптандырууга көмөк көрсөтө турган же жөнгө сала турган биздин укуктук ченемдик актылардын катарын толуктайт. Андан сырткары бизде дагы Кыргыз Республикасындагы стратегиялык документтер дагы ушул жарандык иденттүүлүктү калыптандыруучу документ катары карасак болот. Мисалы ала турган болсок, 2018-2040 жылдардагы Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы, бул жерде даана жазылып турат: Кыргызстан бул маданий, этностук, диний жактан айырмаланган адамдар ийгиликтүү жана өнүккөн мамлекетти курууга биргелешип умтулган мамлекет. Жарандык бирдейлик өлкөнүн эгемендигин бекемдөөнүн жана анын бакубаттуулугун негизин түзөт. Эркин, ийгиликтүү жарандар чынчылдык, адилеттик, ошондой эле өзү, үй бүлөсү жана өлкөсү үчүн жоопкерчиликти алуу принциптери боюнча жашайт. Мамлекет ар бир жаранга өзүнүн демилгесин ишке ашырып, коомдук байгерчиликти жаратканга шарттарды түзүп берет. Бул ушул улуттук стратегиянын негизин түзгөн маалыматтардын бири катары. Ушул мисалды ала турган болсок, бул дагы биздин жарандык иденттүүлүктү калыптандыруучу документтердин бирин түзөт. Андан сырткары бүгүнкү күндө дагы биз мындай көбүрөөк басым жасап айта турган суроо, бул экинчи суроо эсептелет. Бул 2021-26 жылдары Кыргыз Республикасынын кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясы деп иштелип чыккан концепция. Бул 1920 жылы 13 ноябрда президенттин 39 указы менен бекитилген. Концепциянын негизги максаты эле бул кыргыз жараны деп Кыргыз Республикасында жашаган ар бир жаранын өзүн таануун өнүктүрүү жана ошондой эле ушуну илгерилетүү үчүн мүмкүн болушунча ар тараптуу жагымдуу чөйрө түзүү. Концепциянын негизги эле принциптери бул Кыргыз Республикасынын бардык бекитилген конституциялык ченемдерин жана мыйзамдарын сактоого багыт алуу.
Экинчи принциби бул Кыргыз Республикасынын жарандарынын этностук, диний, социалдык жана аймактык таандыгына карабастан тең укуктуулугун кепилдөө менен басмырлоого жол бербөө. Үчүнчү принцип ыктыярдуулук, көп түрдүүлүктү урматтоо жана таануу, жарандардын укуктары менен милдеттеринин ар түрдүү көз караштагы ар кандай топтордун ортосундагы тең салмактуулукту камсыздоо. Төртүнчү принцип болсо кыргыз жаранын жана мамлекетти өнүктүрүүгө кызыктар болгон бардык тараптардын өз ара аракеттенүүсүн жана ошондой эле анын өнөктөштүгү. Бүгүнкү күндө ушул концепциянын артыкчылыктуу багыттары бар. Бүгүнкү күндө 5 багыт деп карасак болот. Негизги биринчи багыт бул кыргыз жараны деп өзүн таанууну, аң сезимдүү түшүнүүнү калыптандыруу. Башкача айтканда, ар бир биздин мамлекетте жашаган жаран өзүнү кыргыз жараны деп таануу жана ошондой эле ошону аң сезимдүү түшүнүү жана аны калыптандыруу жаран катары. Экинчи артыкчылык багыттары бул Кыргызстан элинин биримдигин чыңдоо, толеранттуулукту жогорулатуу жана көп түрдүүлүк дөөлөттөрүн урматтоону сактоо. Бул жерде биздин Кыргызстанда 80ден ашуун этностор жашайт. Ушул этностор бардыгы бири-бирине толеранттуу мамиле жасоо жана Кыргызстан элинин биримдилигин чыңдоо. Үчүнчү артыкчылык багыттары бул мамлекеттик тилди өнүктүрүү, ошол менен бирге эле көп тилдүүлүктү сактоо жана өнүктүрүү. Бул жерде кыргыз тилине басым жасоо менен бирге эле башка этностордун өзүнүн тилин сактоо, ошол менен бирге эле дүйнөлүк тилдерди үйрөнүү же болбосо көп тилдүүлүктү сактоо болуп эсептелет. Төртүнчү артыкчылык багыттары башкаруу жана чечим кабыл алуу процесстерине катыштырууга бирдей шарттарды түзүү. Биздин Кыргызстандын жарандарынын бардыгына башкаруу жана ошондой эле чечимдерди кабыл алуу процесстерине мүмкүн болушунча бирдей шарттарды түзүү мүмкүнчүлүгүн жаратуу. Бешинчи артыкчылык багыттары бул саясий институттарга жана мамлекеттик бийлик органдарына болгон ишенимди жогорулатуу. Бүгүнкү күндө ушул ишенимдин жогорулатуунун натыйжасында биздин Кыргызстан жаранын калыптандырууга мындай көмөк көрсөтүүчү фактор катары карасак болот. Кыргыз жараны деп өзүн таанууну өнүктүрүүнүн негизги багыттары жана стратегиялык милдеттери бар. Бул концепцияда коюлган максаттарга жетүү үчүн артыкчылыктуу багыттардын алкагында 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасында кыргыз жараны деп өзүн өзү таанууну өнүктүрүү үчүн төмөнкү стратегиялык мамлекет маселелер аныкталган. Бул биринчи багыт бул кыргыз жараны деп өзүн таануунун аң сезимдүү түшүнүүнү калыптандыруу. Же болбосо бул кыргыз жараны бирдейлигин аң сезимдүү түрдө түшүнүүгө жетишүү, жарандардын реалдуу тең укуктуулугун камсыздоону, улуттук мыйзамдарды өркүндөтүү жана өлкөнүн калкынын укуктук жана саясий маданиятынын деңгээлин жогорулатуу аркылуу алардын конституциялык укуктарын жана милдеттерин ишке ашырууга талап кылат. Кыргыз жараны түшүнүгүн өзүн таануунун өнүктүрүүнүн концепти катары калктын ар бир топтору өзүнүн керектөөлөрүнө жана өзгөчөлүктөрүнө карата талкуулап, аларды кылдат ыңгайлаштыруу зарыл. Ар бир этнос, ар бир топ, ар бир мамлекеттик орган, же болбосо кичинекей мекеме, керек болсо үй бүлө өздөрүнүн керектөөсүнө, өздөрүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен кыргыз жараны түшүнүгүн өзүн таанууну өнүктүрүп жана ошондой эле талкуулоого коюлган. Экинчи багыт Кыргызстан элинин биримдигин чыңдоо, толеранттуулукту жогорулатуу жана көп түрдүүлүктү дөөлөттүүлүгүн урматтоону сактоо, улуттук жана жергиликтүү деңгээлдеги бардык уюмдардын ишмердүүлүгүн, коомдук биригүүсүнө көмөктөшүүгө багытталышы керек. Мында ар бир региондук, же болбосо этностук жааматтардын, диний конфессиялардын жана башка кызыкчылыктардын жана керектөөлөрдү эске алуу менен кыргыз жаранынын жалпы жарандык кызыкчылыктарын калыптандыруу зарыл. Үчүнчү багыт боюнча мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана илгерилетүү, көп тилдүүлүктү жана сактоо жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик тилди билүү жана колдонуу бул өзүн таанууну өнүктүрүүнүн камсыздоочу бир негизги же болбосо маанилүү фактор болуп саналат. Орус тили, расмий тили коомдук турмушта этностор аралык пикир алышуунун тили катары маанилүү орун алуусун дагы эле уланта берет жана өзүнүн керектигин сактайт. Кыргыз жаранынын эне тилине же болбосо мамлекеттик, расмий же чет тилдерин эркин сүйлөгөн жаран катары калыптандырууга көмөктөшүүчү көп тилдүү билим берүүнү өнүктүрүү зарыл.
4-чү багыт боюнча башкарууга жана чечимдерди кабыл алуу процесстерине катышуу үчүн бирдей шарттарды түзүү баардык жарандарга, бул жерде жынысы, жаш курагы, этностук, диний жана башка айырмачылыктарына карабастан мамлекетти башкарууга катышуу үчүн бирдей шарттарды камсыз кылуу улуттук өзүн таанууну калыптандыруудагы мамлекеттин маанилүү милдети болуп саналат. Калктын түрдүү социалдык топторунун өкүлдөрү башкаруу жана чечим кабыл алуу процесстерине катышуу үчүн баарына бирдей шарттарды камсыз кылуу зарыл. 5-чи багыт боюнча саясий институттарга жана мамлекеттик бийлик органдарына карата болгон ишенимди жогорулатуу, кыргыз жараны деп өзүн таануунун өнүктүрүү, жалпы улуттук жана жергиликтүү деңгээлдерде сапаттуу мамлекеттик башкарууну камсыз кылуусуз же ошондой эле жарандык демилгелерди жүзөгө ашыруу үчүн шарттарды түзүү, жалпысын алганда именно жарандардын активдүүлүгүн жогорулатуу жергиликтүү салтынча башкаруу органдарынын өнүктүрмөйүн мүмкүн эмес. Ушул максатта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин потенциалын жогорулатуу системасын иштеп чыгуу зарыл жана аны башкаруунун бардык деңгээлдерине киргизүү дагы зарыл. Адамдардын жана жарандардын бул укуктары боюнча эл аралык документтер бул 3-чү суроо. Адамдын укуктары жалпысынан ар бир адамдын жынысына, расасына, өңүнө, тилине, физикалык абалына, улутуна, динине, жашына, социалдык тегине, саясий же башка өзгөчөлүгүнө карабастан ишенимдери, билими, мүлктүк жабалы ошондой эле башка жагдайлар төрөлгөндөн баштап укуктары катары каралат. Бул укуктар универсалдуу, ажыратылгыс, бөлүнгүс, бири-бирине көз каранды жана өз ара байланышкан. Жалпы укуктар түшүнүгү ар бир адам дүйнөнү каалаган мамлекеттин каалаган аймагында өз укуктарын коргоого, жайылтууга жана ошондой эле ишке ашырууга укуктуу экендигин билдирет. Бул принцип биринчи жолу 1948-жылы адам укуктарынын декларациясын бекитилген, андан кийин адам укуктары боюнча башка келишимдер менен бекемделген. Кыргыз Республикасынын тарабынан ратификацияланган бир канча адам укуктары боюнча эл аралык документтер бар. Ошолордун тизмесине көңүл бурсак, адам укуктарынын жалпы декларациясы бул 1948-жылы 10-декабрда бунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынган. Кыргыз Республикасы бул документке кошулган. Ал Жогорку Кеңештин 94-жылдын 12-январында 1402 токтом менен бекитип берген. Жана ошондой эле жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт бул 1966-жылдын 16-декабрында Генералдык ассамблеянын 2200 резолюциясы менен кабыл алынган. Бул документке да Кыргыз Республикасы кошулган. Жогорку Кеңеш 1994-жылы 12-январда 1406 документ менен бекитип берген. Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө эл аралык пакт бул 1966-жылы 16-декабрда 2200 резолюциясы менен кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому менен кошулган. Бул андан сырткары расалык дискриминациянын бардык формаларын жок кылуу жөнүндө конвенция 1965-жылы 21-декабрда башкы ассамблея кабыл алган. Ал эми Кыргыз Республикасы болсо 96-жылы 26-июндагы мыйзам менен кошулган. Балдардын укуктары жөнүндө конвенция бул 1989-жылы 20-ноябрда башкы ассамблея менен кабыл алынган. Кыргыз Республикасы болсо 1994-жылдын 12-январындагы 1402 токтом менен бекитилген, Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилген документ аркылуу кошулган. Андан сырткары аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө конвенция 1979-жылдын 18-декабрындагы башкы ассамблеянын резолюциясы менен кабыл алынган. Кыргыз Республикасы болсо 96-жылдын 25-январындагы 321 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-мартындагы 257 мыйзам аркылуу бекитилген жана ошондой эле кошулган.
Эми жалпысынан экинчи тема боюнча кыскача корутундулар. Биринчиден, кабыл алынган жаңы конституция бардык жарандарга жынысына, расасына, улутуна жана кесиптик таандыктыгына, тилине, киреше деңгээлине карабастан бирдей укуктарды жана бирдей мүмкүнчүлүктөрдү кепилдейт. Ошону менен бирге жаңы закондорду кабыл алуу процессинде тең укуктуулуктун жана дискриминацияга жол бербөөнүн принциптерин сактоого зор көңүл буруу керек. Экинчиден, кээ бир укуктар жана эркиндиктер мыйзамдуулук, зарылдык жана пропорционалдык принциптерге ылайык эл аралык жана улуттук мыйзамдардын чегинде гана чектелиши мүмкүн. Үчүнчүдөн, улуттук мыйзамдар жана мамлекеттик башкаруу системасы ар бир адамдын муктаждыктарына, анын укуктарын, эркиндиктерин камсыз кылууга, коомдуу адилеттүүлүктү камсыз кылууга багытталган. Өлкөнү башкаруу профессионалдык компетенциялар жана жогорку моралдык сапаттарды айкалыштыруу менен ар бир жарандын, кыргыз жаранын катышуусуна жана татыктуу ишенимине негизделет. Төртүнчү, кыргыз жарандарынын жарандык иденттүүлүгүнүн идеяларын жайылтууда улуттук мыйзамдарды өркүндөтүү жана өлкөнүн калкынын укуктук жана саясий маданиятынын деңгээлин жогорулатуу аркылуу мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, массалык маалымат каражаттары жана жарандык коом уюмдары өзгөчө роль ойношу керек. Бешинчи корутунду бул Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык ратификацияланган эл аралык келишимдер эл аралык укуктун универсалдуу принциптери жана ченемдери Кыргыз Республикасынын укук тутумунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ушул тема боюнча контролдук суроолор жана окуу тапшырмалары бар. Бул биринчи суроо: Кыргыз Республикасынын конституциясы кайсы беренесине адам укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасынын эң жогорку баалуулуктарына кирет? Экинчи сурообуз: Кыргыз Республикасында жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүү концепциясы кыргыз жараны качан кабыл алынган? Үчүнчү сурообуз: Кыргыз жараны концепциясынын максаты эмнеде? Төртүнчү сурообуз: Кыргыз жараны жарандык иденттүүлүктү илгерилетүү боюнча артыкчылыктуу багыттарын тизмектеңиз. Бешинчи суроо: адам укуктары жаатында кандай эл аралык документтер бар? Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.